Ош облусунун аймагында жер титирөө катталды. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда кечээ түнү саат 11 чамасында Ош облусунун аймагында жер титирөө катталып, учогунда күчү 5,5 балга жеткен. Жер титирөө Өзгөн районунун Ичке Сай, Зергер, Тосой айылдарында 5 бал, Салам Айлык айылында 4,5 бал, Ош шаарында 3 бал, Жалал Абад шаарында 4 балга чейин сезилген. Алдын ала маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Кечээ түнү Токмок шаарында поезд кырсыкка учурап, 2 вагон рельстен чыгып кетти. Бул туурасында Кыргыз темир жолу ишканасынын маалымат кызматы билдирди. Окуя болжол менен саат 14 чамасында катталган. Баштапкы кабарларга караганда транспорт катуу ылдамдыкта бара жатып, бурулган учурда оодарылып кеткен. Курмандыктар жана жабыркагандар жок. Вагондор Кыргыз темир жолу ишканасы менен иштешкен Токмок шаарындагы айнек чыгаруучу заводдун мүлкү болгондугу айтылууда. Тоң районунда 45 жаштагы аял көлгө чөгүп каза болду. Бул кабарды Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы дагы тастыктады. Маалым болгондой 9 август күнү болжол менен саат 2 чамасында Тоң районунун Барбулак айылында аял көлгө чөгүп каза болгон. Болжолдуу маалыматтарга караганда аял көлгө түшүп жаткан учурда толкун болуп жаткан. Ал Чүй облусунун тургуну болчу. Буга чейин Ысык Көл облусунда бир күндө 4 адам көлгө чөгүп кеткендиги тууралуу маалымдалган. Кырсык 10 августта Ысык Көлдүн түндүк жээгинде катталган. Мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясында жабыркап комада жаткан Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкуловду Москвага алып кетишти. Бул туурасында Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков билдирди. Курманкуловду кечээ саат 2 чамасында алып кетишкен. Аны жубайы жана саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев коштоп кеткен. Москвадан келген дарыгерлердин тобу Курманкуловдун абалын карап чыгып, ага интенсивдүү терапияны улантуу зарыл экендигин айтышкан. Натыйжада аны Москвадагы нейрохирургиялык борборго которуу чечими кабыл алынган. Самат Курманкулов 7 августта мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда башына таш тийип, баш сүйөгү жабыркап, мээси чайкалган. Ага Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда 2 жолу операция жасалган. Жер жемиштери менен бирге ташылып бара жаткан баңгизат кармалды. Бул тууралуу Баткен облусунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Милиция белгилегендей, 3 коргон айылында адамдардын тобу жер жемиштери менен бирге салынган баңгизатты Россияга, андан кийин Европага жөнөтүүнү көздөгөн. Милицияга маалымат келип түшүп, алар айтылган жерге келгенде баңгизат салынган унаа кетип калган. Бирок ал унаа жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлеринин жардамы менен Кара Көл шаарында кармалган. Унаадан 44 килограмм 300 грамм баңгизат табылган.